Кутмантаң урматтуу көрүүчүлөрүм, мына бүгүнкү күндө Алла Таалабыз ар бирибизге дагы бир күн берди. Бул күндө миңдеген мүмкүнчүлүктөрүңүз бар да. Ар бириңиздин жашооңузда бир жакшыртуусуна, өнүгүүгө кадимкидей ар бириңизге бирдей мүмкүнчүлүк берилген. Анда эмесе биз жанагыл жаңы жылга карата 3 акылсыз сабак дегенди улантуудабыз. Өзүңүздөр билгендей, буга чейинки сабакта мен сиздерге кантип ой жаралат, ойдун аркасынан кантип сөз жаралат, сөздүн аркасынан кантип кыймыл аракет жаралат, ошонун баарын айтып бергем. Анан эң биринчи ошол абалдан башталат деп айтып бергем да. Бул видео сабакта мен сиздерге ошо максаттуу жашоо жөнүндө айтып берейин. Негизи эле ар бир адамда жаралганда бирдей ресурс берилет да. Сиз байдын үй бүлөсүндө төрөлдүңүзбү, кембагалдын үйүндө төрөлдүңүзбү, орточо бир үй бүлөдө төрөлдүңүзбү, анын баары мындай мааниси деле мындай жок болуп калат да. Эмнеге дегенде, эң башкысы баардыгына бирдей убакыт жана ресурс берилет. Ушул убакыт жана ресурс Алла Тааладан берилген ар бирибизге эң чоң байлык да. Эмнеге дегенде, эгерде адам башынан баштап жеңил жолду издебей, жеңил бир колумда бир нерсе, байлык, чоң бир нерсе түшүп калсын деп шашылбай, кылдаттык менен бир максатты коюп, ошол максаттын аркасынан күнүмдүк кыймыл аракетин жасаса, анда сөзсүз түрдө ошол максатына жетет да. Мен канча мына 2008 жылы ушу студенттерге сабак берип баштагам. Андан кийин 2012 жылдан баштап өзүмдүн жеке бир ишканамды ачып, элдер менен тыгыз өнүгүү жолунда иштеп келатам да. Группада болобу, сабак өтөмбү, же болбосо жекеме-жеке сабак өтөмбү, ушул 15 жылдан ашык тажрыйбам бар да. Анан бир эле нерсени айта кетейин. Ийгиликке жетүүнүн, маңыздуу жашоонун жана өзүңдүн эң мыкты версияң болуунун эң башкы себеби бул максаттан башталат да. То есть эгерде ушул башынан баштап максатты сиз так коюп, ошонун аркасынан аракет кылсаңыздар, анда сөзсүз түрдө ийгилик жаратасыз. Анда эмесе ошол максатты жаратуу боюнча мен дагы түшүндүрө кетейин да. Көп адамдар бир материалдык байлыкты коюп, ошол материалдык байлыкка жетсем, бул максат деп ойлойт да. Менин көз карашым боюнча бул максат эмес, бул задача, маселе. Мына мисал үчүн сиз максат койдуңуз, мен $10.000 тапсам депчи. Макул, эртеби кечпи $10.000 таптыңыз да. Анан бирок суроо жаралып атат да. Сага ошол $10.000 эмнеге керек? Демек, бул максат эмес экен да, бул маселе экен да. Мисал үчүн сиздин максатыңыз болчу тиги жакшы бир үй куруп, ошол жака бир үй бүлө түзүп, куруп, анан балдарыма жакшы тарбия берсем деген бул максат да, мисал үчүн. Демек, жанагыл $10.000 кандайдыр бир иш жасаганга керек болушу мүмкүн да. Демек, акча деле бул максат эмес, бул маселе. Ошон үчүн биз маселе, задача, каражат, средстваны көп учурда максат кылып коюп алабыз да. Ошон үчүн мен бардыгына мындай тапшырма берем. Азыр сиз деле аткарсаңыз болот. Дептер, ручка алып туруп, кайсы бир 10 максатыңызды мындай көп ойлонбой жазып салышыңыз керек да. Анан көп ошо 10 максатыңды жаз десем, айдат да ошо үй алуу, машина алуу, саякатка чыгып келүү, мисал үчүн бир iPhone сатып алуу, жана башка да, ошо 10 чакты бир максатын жазат. Анан мен айтам да, хорошо, 10 максатты жаздың, эми ошол 10 максатыңды кадимкидей карап чыксаң, эмнелерди жазыптырсың дегенде карап чыгат. Анан айтам да, ушул 10 максаттын ичинде кайсы максат сенин кыймыл аракетиңди талап кылат экен, сенин умтулууңду талап кылат экен, кайсы максат акча булак болуп берет экен дегенде, анан дейт да. Демек, мисал үчүн 10 максатты жазды, анан бирөөсүндө жазды да, мен мыкты спортсмен, боксер болом деп жазган да.
Демек ошол мыкты боксер спортсмен өзүнөн жоопкерчиликти талап кылат, күнүмдүк кыймыл аракетти талап кылат. Анан мыкты боксер болсо, акча каражат өзүнөн өзү табылат, атак даңкка келет. Бул биринчи мисал да. Кээ бир адам мен кийим дүкөнүн ачам дейт да. Же болбосо кээ бирөө мен ашкана ачам дейт. Демек ошол ашкана ачуу бул элдердин курсагын тойгузуп, аларды азык түлүк менен камсыз кылуу. Же болбосо кийим дүкөн ачам дегенде адамдарга жарашыктуу жакшы бир баада кийимдерди сатуу болуп атат да. Демек ушул реалдуу максат, ушунун аркасынан умтулса болот да. Анан мисалы үчүн сиз мыкты кийим дүкөн ачсаңыз, же болбосо мыкты ашкана ачсаңыз, албетте сизге акча булагы түзүлөт, элдин сый урматына жетесиз. Демек туура максат бул дайыма сиздин кыймыл аракетиңизди талап кылат жана сизге жоопкерчилик берет да. То есть сиздин жоопкерчилигиңиз, кыймыл аракетиңиз аркылуу сиз ошол максатка жетсеңиз, анда калган жанагы 9 максатыңызга автоматтык түрдө жетесиз. Мисал үчүн сиз мыкты ашкана ачсаңыз, элдер прям очередке туруп аябай жакшы ошол жерден тамактанса, демек акча каражатта пайда болот. Ошол акчага сиз үй аласыз, машина аласыз, саякаттайсыз, жакшы кийинесиз, телефон сатып аласыз да. Демек ошон үчүн максат койгондо бир материалдык буюмду койбой, биринчи өзүңдүн күчтүү тараптарыңды, өзүңдүн табиятыңдан чыккан каалооңо жарашыктуу, өзүңдүн кулк мүнөзүңө, күчтүү тарабыңа, талантыңа жарашыктуу бир кыймыл аракет талап кылган максатты коюш керек да. Ошондо анан сиздер бир ийгиликтүү, жакшы бир жемиштүү иш жасайсыздар. Анан көп айтат да, мына мен азыр айлыкта иштейм, акча жетпейт, айлыгым деп тартып жашайм, мен эмне кылам, мен кантип бардыгын тыштап салып тигил өзүм каалаган кыймыл аракетти жазайм деп айтат да. Анан көп адамдарды токтотом да, кое тур. Мына сен жумушта канча саат иштейсиң? Балким 8 саат, балким 9 саат. Ошол 8-9 сааттын ичинде өзүң сүйгөн жумушту хотя бы 1 саат убакыт күнүнө бөлө аласыңбы? Мейли 1 саат болбосо жок дегенде жарым саат бөлө аласыңбы? Дегенде ойлонуп карап көрсө бөлө алат да. Ар бир адам сүйгөн бир кыймыл аракетине жарым саат, 1 саат убакытын бөлө алат. Эми биз узак дистанцияга аракет кылышыбыз керек да. Мына мисал үчүн мен Кудайга шүгүр ушул жылы 2 китеп жаздым да. Биринчиси жарык көрдү, жанагы баюунун жана жеке өнүгүүнүн формуласы деген орус тилинде жана кыргыз тилинде жарык көрүп, азыр уже сатыкта бар да. Кыргызстандын китеп дүкөндөрүнөн тапсаңыз болот. Анан экинчи китепти жаздым, лидердин кодекси, то есть кодекс лидера. Лидерге татыктуу 12 сапат дегенчи. Эми бул китеп уже жазылып, кыргызчага которулуп, редактурадан өтүп, уже басмаканага өткөзүлдү да. Эми сиз кантип ойлойсуз? Ушул бардык жумуштарды тыштап коюп анан китеп жазып отуруп алган жокмун да мен делечи. Күнүнө болгону 1 саат убакыт бөлдүм да. Эми бир жылда 356 саат күн бар да. 356 күндүн ичине күн сайын 1 саат бөлсөңөр, сиз каалаган максатыңызга жете аласыз да. Тил үйрөнө аласыз, китеп жаза аласыз, жаңы бир ишти баштай аласыз, жакшы бир сонун өнөрдү үйрөнө аласыз. Эгерде мындай жакшы дене түзүлүшүн машыктырам десеңиз, ошол аны да жасай аласыз. Дагы эмнени айтсам, маңыздуу бир мамиле түзөм десеңиз, мамилени да түзө аласыз. Каалаганыңызды 1 жылдын ичинде сиз түзө аласыз, эгерде узак мөөнөткө күн сайын 1 саат, 2 саат, жарым саат бөлсөңүздөр да. Мисал үчүн мен дагы жаңы тил үйрөнөм деп, ошо испан тилин үйрөнүп баштагам. Бир аз сүйлөгөндү үйрөндүм, бирок бир нерсени түшүндүм да. Мен азырынча баары бир испандыктар менен сүйлөшпөйт экенмин. Тил унутулбаш үчүн аны менен машыгып, ошол чөйрөгө сүңгүп кирип, алар менен сүйлөшүп башташ керек да. Ошондо тил унутулбай кете берет. Ошондуктан мен азыр пока испан тилин токтотуп, ошол китеп жазууга көбүрөөк көңүл бергем да. Анда эмесе ошо сиздерге айтып коеюн да, эгерде сиздер жакшы бир эс калтыра турган чоң максатка жетем
жакшы бир мурас калтырып кетем деп аракет кылсаңыз, коркпой эле чоңураак эле максат коюшуңуз керек да. Анан буга баары бир акчам жок, анан муну кыла албайм деп оюнан эле чектеп коет да көбүч. Ошентип оюңуздан чектебей, жакшы эле бир көзгө көрүнүктүү бир чоң максатты коюшуңуз керек дагы. Анан күн сайын акырындан кадам таштап ошону жасай беришиңиз керек. Сиз күн сайын жарым саат, 1 саат убакыт бөлгөн сайын өзүңүзгө болгон ишеним көбөйө берет да. Анткени мына ар бир адам атактуу адамдарды көрүп ошого окшошкусу келет да. Чындыгында ошол атак даңкка жеткен Нобель сыйлыктын ээлери, мега жылдыздын баары, миллиардердин баары ошол минустан, нолдон баштаганда бардыгы эле бирдей уровеньде баштаган. Бирок ошолор энергия менен убакытты туура үнөмдөп, чоң максат коюп, ошого күнүмдүк аракеттерин жасаган. Демек, сиздердин деле колуңузда, сиз канча жашка чыкпаңыз, балким 20дасыз, балким 30дасыз, балким 40дасыз, балким 50дөсүз, балким 60дасыз, ага карабай эле бир жакшы максатты коюп аракет кылыңыз да. Мисалы үчүн азыр көчөгүнкү видеонун астында Шайыр эже комментарий жазыптыр. Ошол 60 жашында менден 5 айлык онлайн курсту окуган да. Анан мен айткам, сиздин жакшы билим тажрыйбаңыз бар экен, азыркы доходуңузду эң аз дегенде 3 эсе көтөрө аласыз дегенде, жазып атпай ошо мен башында ишенген эмесмин, мен өзүм пенсионер болсом кантип доходумду көтөрө алам деп окуп баштагам дейт да. Анан мен айткандай, ошол ар бир адамдын билим тажрыйбасы бар да. Анан ошентип өзүнүн билим тажрыйбасын мен айткандай туура колдонуп, азыр доходу 3 эседен ашыптыр да. Эгерде мурун 30 000 таап аткан болсо, азыр 90 000ден ашык таап экен. Эми мындай окуялар өтө эле кеп. Мына ушул жеке 5 айлык онлайн курсту өткөнүмө уже 3-4 жыл, 5 жылдай болуп калды да. Ошонун арасында адам эң аз дегенде ошо доходун 2-3 эсе өстүрөт да. А эгерде жакшылап аракет кылса, ошо 5 эседен өйдө өсөт. Эмнеге дегенде адам өзүнүн уникалдуу мүмкүнчүлүгүн, өзгөчөлүгүн, убакытын, энергиясын, билимин, тажрыйбасын баалабай, өзү көрбөй эле өтүп кете берет экен да. Жанагы убакытын текке кетирип, туура кадамдарды жасабай, ошентип мына телефонду чукулаганда деле адамдын жана экранное время деген текшерсе, күн сайын 6 сааттан өйдө коротот экен да. 7-8 саат күнүнө 1 суткада коротот экен. Элестетиңиз, ошол 6-7 саатты телефонго коротпой, мен айткандай жарым саат, 1 саатты көрүнүктүү кыял максатыңа жумшасаң, албетте сен 1 жылдын ичинде көзгө көрүнүктүү бир максатка жетесиң да. Анда эмес, урматтуу мекендештер, бүт жоопкерчилик өзүбүздүн гана колубузда да. Биздин ата энебиз күнөөлүү эмес, биздин жолдошубуз, келинчегибиз, балдарыбыз күнөөлүү эмес, биздин мамлекет күнөөлүү эмес, бийлик күнөөлүү эмес, бардыгы өзүбүздүн гана колубузда, өзүбүздүн гана жоопкерчилигибизде да. Сө бир максатты койдуң, эчтекеден коркпой эле, тартынбай эле, акырындан кадам жасай бер. Жасаган сайын өзүңө болгон ишеним көбөйөт, тажрыйбаң көбөйөт, ошентип анан бир чоң максатка жетесиң да. Кудай буйруса эртең таң камал, Кудай буйруса ушу 3-чү эң мындай жыйынтыктоочу сабакты өтүп берем. Ошол сабакта кантип жолдо баратып өчүп калбаш керек, кантип өзүңүзгө күч табышыңыз керек, кантип өзүңүзгө ишенимди көбөйтүшүңүз керек. Эң маанилүү сабакты ошо эртең айтып берем да. Анда эмес, эгерде ушул сабактар сиздерге пайдалуу болсо, сиздин жакын туугандарыңыздагы бир жемиштүү 2020 жылды жашап өтсүн десеңиздер, бул видеого комментарий жазып, лайк басып, бөлүшүп коюуну унутпаңыздар. Анан мурунку буга чейинки көчөгүнкү видеону да көрүп коюңуздар, көрө элек болсоңуздар. Ошондо абал жөнүндө жакшы түшүнүк кирет да. Андан кийин, эгерде каттала элек болсоңор, катталып коюңуздар. Кудай буйруса эртең абдан маанилүү сабакты өтүп берем. Анан колдоп комментарий жазып турганыңыздарга аябай чоң ыраазычылык билдирем. Анткени сиздер комментарий жазган сайын бул видео рекомендацияга чыга баштайт экен. Ошентип сиздердин комментарийиңиз аркылуу дагы башка адамдар дагы көрүүгө мүмкүнчүлүктөр ачылат экен да. Анда эмесе бардыгыңыздарга бекем ден соолук каалайм. Ушул видео сакталат, сакталгандан кийин бөлүшүп комментарий жазып коюңуздар. Жолукканга чейин.